Ниет оңдолгондо, эски дартыңда сүйлөгөн сөзүң да оңолот. Сартаке. Гөлдүн акелери. Элибиздин нукура байлыгы, жол көрсөткүчү, багыты. Алардын өмүр жолун издеген сайын өтмүштө аталарыбыз ислам менен, салт санаа менен таза көчмөн табиятына ылайык жашоо кечирип келгенин байкайбыз. Буга чейин Мойтаке, Садракелердин өмүрүн изилдедик. Бүгүн болсо төпкүтеги ноокаттан болгон, нарында төрөлгөн, гөлдө өмүрү өткөн, айтылуу Сартаке тууралуу кеп кылгыбыз келип турат. Акыл сурасаң Сартакеге бар. Элде акыл сурасаң Сартакеге бар деген сөз айтылып келет. Акылмандыгы менен далай уруш талаштарды чечкен ысык көлдүк акелердин бири Сартаке ойчул, чечен, даанышман, олуя киши болгон. Алгач аке сөзүнүн этимологиялык маанисине карап көрөлү. Көпчүлүк изилдөөчүлөр азыркы күндө биз колдонуп жүргөн байке сөзү бай жана аке сөзүнүн биригишинен келип чыккан деп белгилешет. Тагарак айтканда, байларга байаке деп кайрылып атып, байке болуп колдонулуп калган. Ал эми аке сөзү статус болуп, атайын орду бар адамдарга карата колдонулган. Аке сөзү түштүк тарапта кеңири колдонулуп келет. Атүгүл бул сөз Тува, Хакас элдеринде да колдонулат. Даярсыздарбы? Анда баштадык. Сартаке Доскулу уулу. Төпкүтеги ноокаттын ичкиликтеринин дөөлөс же болбосо төлөс уруусунан. Өзүнүн аты Сартбай, атасы Доскулу, андан ары Байболот, Кудаш, Жаный, Мендеке, Зумбул, Чулум, Толуман, Дөөлөс деп кете берет. Ноокаттын батыш тарабында Төлөс айыл өкмөтү бар. Бул айыл өкмөттө Толман айылы бар. Айыл өкмөт 9-чу аталарынын атын алса, айыл 8-чи аталарынын атын алып жүрөт. Төлөс уруусу Араванда Кадамжайда бар. Андан сырткары Алтайда, Кытайлык кыргыздарда, казактардын улуу жүзүндө да, кичүү жүзүндө да, өзбекстандык кыргыздардын арасында да бар. Төлөс уруусу орто кылымдардан бери жашап келгендиги тууралуу 16-кылымда жазылган Сайфаддин Акскендинин Мажмуат Таварих чыгармасында берилген. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, Дөөлөс уруулук теги орто кылымдардагы түрктөрдүн Теле уруусу менен байланышат. Ошол эле кезде бул уруу Алтайлык түрк урууларынын тобу менен да жакындыгы бар. Атүгүл Төлөстөрдүн 2200 жыл мурунку доорго таандык Кытай жазма булактарында эскерилгендиги тууралуу да маалыматтар бар. Төлөс деген сөздүн башкы этимологиясында теле уңгусу башат болуп турат. Теле бизче арава деген мааниге келет. Орусчадагы телега сөзү да дал ушул сөздөн келип чыккан. Себеби байыркы төлөстөр чоң дөңгөлөктүү араваларда жүрүшкөндүктөн Кытайлар аларды төлөстөр деп атап калышкан, дейт филология илимдеринин доктору Акеш Иманов. Сартаке 1770-1780 жылдардын аралыгында учурдагы Нарын шаарынын четиндеги Текесекирик деген айылда туулган. Ата-энеси Нарынга азыркы Ноокаттан барып байырлап калышкандыгы айтылат. Бирок эмне үчүн Ноокаттан Нарынга барып жайгашып калгандыгы тууралуу маалымат жок. Балким ал кездери көчмөн кыргыздар теги жер меники, ал жер сеники деп бир жерге байланбастан кенен аймакта ээн эркин көчүп конуп жашап жүргөндүгүндөндүр, дейт кээ бирки илимпоздор. Баланын ысымын атасы Доскулунун кашкарлык уйгур досу Алимахун азан чакырып Сартбай деп коет. Сартбайдын 11 жашка чейинки балалыгы Нарын суусун бойлой өткөн экен. Кийин ата-энеси менен кошо Ысык көлдүн тескейиндеги Жалгыз өрүк деген кыштоосуна көчүп келишет. 17-ге толгон кезде айтылуу манап Боронбай бийдин көзүнө урунуп, ал боз уланды өзүнө алдыртып алат. Боронбай менен конушташ болуп, жайкысын Ысык көлдүн Каркыра жайлоосунда жайлап, кыштоосун азыркы Ак суу районунун Түргөн суусунун боюнда өткөрөт. Сартаке топто отурганда аз бирок зарыл болгондо гана таамай орунду сас сүйлөгөн. Сартакенин кебин көпчүлүк угуп калалы деп атайын соолдорду таштап, оозунан нускалуу ойлорун жулуп алууга аракеттенишчү. Бир жолкусунда жай күндөрү Каркара жайлоосунда Мойтаке, Солтонкулу, Тилекметаке, чоң таман намазбектер болуп шеринелешип олтуруп калышат. Дал ошол жерде Сартаке да бар эле. Акелердин аксакалы Мойтаке жетелип келе жаткан Сартакенин курч ойлорун угуу үчүн төмөнгүдөй суроолорду берет. Кандай адам бай болот? Үйүнө кут түшкөн, пейли кенен, колу ачык, тукуму өскөн адам бай болот. Эркек деген ким, аял деген ким? Эркек үрөн, аял жер. Үрөн жайсыз өспөйт. Бул дүйнөдө ким карып? Ынтымагы жок эл карып. Бейиш эмне, тозок эмне?
Шарият жолу менен жүрсөң эмгек менен таманакы, маңдай териң менен адам катары жашасаң бейиш. Шарият жолунан адашсаң, адамча жашай албасаң тозок. Кубаныч эмне, кайгы эмне? Кубанычтын да кайгынын да булагы көп. Чоң кубаныч балалуу болуу, чоң кайгы анын учуп кетиши. Душман менен туугандын айырмасы кандай? Күбүр сөз душман, так айтылган ачык сөз тууган. Бул жалганда не семиз? Суудан семиз эч нерсе жок. Ал эми калган жандыктын бардыгы, семизи да арыгы да убактылуу. Суу бардык жандыкка өмүр тартуулап эне болуп турат. Бу дүйнөдө не кордук, не олжо. Отун олжо, суу кордук. Суу жок болсо өсүмдүк гана эмес, жан жаныбар да өспөйт. Отун болбосо адамдын жашоосу өтпөйт. Бийлик эмне? Бийлик күйүп турган шам. Бир учурда күйөт, учуру келгенде өчөт. Бийлик колдо турганда тууганың да душманың да айланаңа топтолот. Бийлик колдон кеткенде алардын бирин көрүүгө зар болосуң. Бийликтеги адам түөлүгүн ойлосо, кол алдындагылардын шагын сындырбай, боюна тартып жүргөнү абзел. Сартакенин жоопторунан көрүнүп тургандай эле, ал киши кыска жана нуска сүйлөгөн кишилерден болчу. Дагы бир сүртүмдөрүнүн биринде Мураталы бей: "Сартаке, насаат эле дейбиз. Бу насааттын насиби эмнеде?" деп сурап калат. Анда Сартаке: "Насаат жашоо эрежеси, турмуш багыты. Ким насаатты кабыл албаса, боюна сиңирбесе, сокур пенде караңгыда кан жолго таяксыз жалгыз чыккандай болот" деп насааттын маңыздуу өзөгүн чечмелеп бериптир. Демек ал адам жашоосундагы нуска сөздүн кишилерге айтылуучу насааттын маанисин өтө жогору баалоо менен өзү да насаат чыгаруучу, жыйноочу жана калкка жеткирүүчү катары маңыздуу жашап өткөн. Жакшы атка конуу асылдык, ага жетүү кыйын, аны колдон чыгарып коюу арзан. Колдон чыккан жоголгон нерсе. Жоктун орду толбойт, толсо да мурдагыдай болбойт деген Сартаке дайыма элге жол көргөзүп келген. Ал эми адамды ичи тардыктан, көрө албастыктан алыс болууга чакырып, аларды кем акылдык деп мындай нускасын айтып өткөн. Өзүңдөн мыктыларга, жашоо тиричилиги жогоруларга, зоболосу бийиктерге суктанба. Өзүңдөн пастарга, ал мусапыр болсо да, карып болсо да, кем акыл болсо да сын такпа. Суктануу кызганчаактыктан келип чыгат. Сын тагуу текеберчиликтен, кем акылдыктан, өзүн көтөрө чалуудан, кемсинтүүдөн келип чыгат дегениңдүү Сартакенин дагы көптөгөн акыл насааттарын учурата алабыз. Анан дагы кесир деген ырысын тебүү, түптүү элде нарк нуска, салт, үрп адат, адеп ыйба туруктуу. Ниет оңолгондо эси дартыңда, сүйлөгөн сөзүң да оңолот. Адамдын оң жолдо болуусунун өөлгөсү этияттык деген сыяктуу насааттары азыркы күнгө чейин тарбиялоо, таалим берүү максатында колдонулуп, элдин практикалык иш аракетине активдүү аралашып келүүдө. Бир жылы көл айланасына калың кар түшүп, кыш оор болуп, мал жан зыянга учурап, элди ачарчылык, тумоо каптайт. Ушундай оор мезгилде Сартаке элди Кудайдын башка салганын көтөрбөскө чара жок. Башты жерге салып муңайгандан пайда жок. Мал өсөт, баш өсөт. Өскөн жоктун орду толтурат. Бул жалганда жеңилбей турган нерсе жок. Калайык ынтымакта болуп, бардары жогуна каралашса, бул абалдан да чыгабыз. Жокчулукту барчылык, өлүмдү тирүүчүлүк жеңет, бөксөнүн да орду толот. Аселе алсызды алдуу, кем акылды акылдуу, бейнасипти насиптүү, ыймансызды ыймандуу, жакырчылыкты барчылык жеңип келген. Адам жашоосу мына ушинтип уланып келген. Бай бойдон, кедей бойдон калбайт. Турмуш жашоо тиричилик деген оошот. Атүгүл бай жардыга, жарды байга айланат. Келме кезек деген ошол. Тирүү болсок баарын жеңербиз. Өлгөн арыстандан тирүү күчүк артык деген кеп бар. Элдин тирүү калгандарына каниет кылалы. Жашоодо болгон койгондун баары убактылуу, баары буйруганына жараша, алдың тола аш болсо да буйруганын жейсиң деп элдин рухун көтөрүп, мүңкүрөбөй жашоого чакырган экен. Сартаке 90го таяп калган кезде айтылуу Сары Өзөн чүйдөн Мүсүр деген бир жаш жигит акенин даңкын угуп, батасы жакшы дейт, берген батасы сая кетпейт дейт. Эмне болсо да эл жер көргүчө аке менен жүз көрүшүп, бетме-бет акыл сөздөрүн угуп, алдынан өтүп батасын алып келейин деп келип калат. Ал Сартакенин үйүндө мейман болуп отурганда ушинтип собол таштайт. Аке, Ысык көлдүн айланасы аны курчап турган күнгөй тески тоолордун өрдөшү кенен, малга абдан жайлуу келет деп укчу элек. Айткандай эле жер суу кенен экен, көз жоосун алган кооз экен. Көлдө байлар көптү укчу элек. Чыгаан байлардан канчоосу бар деп сурап калат. Анда Сартаке: балам, мен билгенден 3-4 эле бай бар.
Мына бизге танапташ жерде Тилекмат деген бар. Анын аялдарынан 18 баласы бар. Ошол арыктан Сарыкенин 13, Коңурат Карабектин 12, Желден Карганын 11 баласы бар. Бай деп мына ошолорду айтабыз. Балам, чын-чынына келгенде баш өскөн адамдан ашкан бай болбойт. Ал эми өрүш толо мал түөлүк байлык эмес, камба толо жыйып койгон дүнүйө байлык эмес. Мал болсо бир кыштык, кыш каарына алып, же кара жут болсо, же ат баса албас калың кар түшүп, мал тээп жей албай калса, малдан кол жууп калат. Дүнүйө да түөлүктүү эмес. Адам ар кандай эмеспи? Негизи эле адам пейлинен табат. Коро кой, үйүр жылкы, үй тола дүр дүйнө болсо, бирок пейил тар болсо, дүйнөдө мындан жарды адам болбойт. Малдын түйү жок. Үйрүп чыгар ити, мыя ологон мышыгы жок, сызга отурган жарды болсо, ошого карабастан жаратылышынан пейлигинен болсо, акыйкатта мындай адам бай адам. Балам, мал жан күтсөң, кенен пейлди кошо күт. Кээ бир адам болот, түк күткөн сайын дагы көбөйтөм деп алектенген. Анын сарсанаасы көбөйтүүдө болуп, пейли тарып, сараң тартып алат. Сараң адамда ынак дос, жан бирге тууган, эзилишип эришкен сөөк болбойт. Жалгыздап алат. Мындан ашкан жардылык болобу? Нускалуу сөздөрдү угуп көңүлү ырахатка баткан манап бата берип коюусун өтүнөт. Ошондо Сартаке, балам, турмушка моюн тозгон, абзелиш. Толсоң бөксөрбө, чайпалсаң төгүлбө, узарсаң кыскарба. Өмүрүң текке кетпесин, сөзүң сая кетпесин. Аллах таалам өмүрүң менен пейлиңе береке берсин. Омин, деп бата берет. Бата көбүнчө Аллахтын достору атыккан олуялардан суралат. Ооба. Сартакенин дагы олуялык жагы болгон. Ал адамдын сыртына, бүт турпатына карап туруп, анын абалын, оюн окуп койчу касиети бар болчу. Бир күнү Боронбай өзү баш болуп бугулардын жоон тобу менен келип калат. Анан Боронбай, Сартаке, карлыкка баш коюп баратасыз. Сизден көбүрөөк тукум алып калсак деген ниетибиз бар. Ошондуктан сизге ылайыктуу зайыптардан алып берсек кантет, деп келген ниетин билдирет. Зайып сөзүн кыргыз көп колдонгон. Зайып сөзү бул арабчадан ваиф деген сөздөн келип чыгып, алсыз, назик, жумшак деген маанеге келет. Ооба, аталарыбыз энелерибизге алсыз, назик деген сөздөр менен кайрылышкан. Албетте бул да болсо ислам менен жуурулушкан салтыбыздын аруулугунан кабар берет. Сартаке сыртынан тон бычпай эле, өз көзүбүз менен карап көрүп, анан тандасак кантет деген сунушун киргизет. Баары макул болушуп аттанышат. Бул жерде өз көзүбүз менен көрүп деген сөздө терең маңыз жаткан эле. Эл аралап жүрүп, күнгөйдөн бир сулуу жаш кызды жактырышат. Бирок Сартаке ага көнбөй, дагы эл аралап көрөлү дейт. Бир нече күндөн кийин Тескейден бөксө жайлоодо дагы жаш сулуу бир кызга көздөрү түшөт. Сартаке ага да ыраазы болбойт. Андан ары издеп жөнөшөт. Акыры тосордон жатакчынын бир кызын көрүп, өзү тандайт. Боронбай Сартакенин тектүү сулуу кыздарды жактырбай, орто заар анча деле сулуу эмес кызды тандаганына түшүнө албай туруп калат. Сартаке Боронбайга ушундай дейт. Биринчи кызыңар сулуу болгону менен ал төрөбөйт. Ал эми экинчиси да сулуу тектүү болгону менен андан өз жаны менен өзү алек болгон тукум төрөлөт. Ал эми өзүм тандаган үчүнчү кыз мага 5 уул, 2 кыз төрөп берет. Экөөнүн өмүрү кыска болот. Ал эми калгандары эл ортосу болуп, укум тукуму уланат. Айткандай эле кийин биринчи сулуу төрөбөй өтүп кетсе, экинчи сулуунун балдары өздөрүн эптеп жашагандардан болот. Ал эми өзү тандаган зайыбы 5 уул, 2 кыз төрөп берет. Алар Козукен, Муса, Улак, Мойнок, Мамырбай. Мамырбай менен Мойнок эрте өлөт. Калган үчөөнүн топ жарган жакшылар чыгыптыр. Ошолордун тукуму азыр Жети Өгүз районунун бир топ айылдарын турак кылат. Ормонхандын колунда туткун болуп жүргөн Болбай Баатырдын бошотулуусунда да Сартакенин салымы чоң болгондугун айтышат кээ бирки санжырачылар. Ошол эле кезде тарыхтын эң аянычтуу окуяларынын бири болгон Бугу менен Сарбагыштын чабышын Ормонхандын кунун алуу тууралуу жортуулдарды Сартаке Тилекмат аке аркылуу чечип келгендигин санжырачылар айтып келишет. Бугулардын Белек жана Арык деген тукумдары дайыма ичара араздашып келишкен. Акыры белектер арыктарды чаап алышмак болуп калганда, Сартаке белектердин 105ке чыгып калган аксакалын зыярат кылып барып, андан белектер менен арыктар үчүн бата берип коюңуз деп өтүнөт. Ошондо аксакал жараткан ынтымак берсин. Бир туугандар ортосунда муздак жел жүрбөсүн. Колуңарга кол улап, демиңерге дем улап жүргүлө. Омин деп бата берет. Илгери аталарыбыз кылынган батага тескери иш кылышкан эмес.
Натыйжада бугунун эки тукуму араздашканын токтоткон экен. Тилекмат аке Сартакеден бир топ кичүү болчу. Ал дайыма эл жер кыдырып олуттуу иштер менен алек болуп жүрүп, үйүнө да азыраак убакыт ажыратып калат. 3-жубайы Кенжеке буга капалана баштайт. Анысы аз келгенсип Берке аялы да аны көкүтүп салат. Кенжеке Тилекмат акеге нааразычылыгын билдирип кетем деп чыгат. Тилекмат аке да мени кадырлабады деп ачууланып калат. Дал ушул мезгилде кадырман Сартаке келип ортого түшүп, Тилеш, ачуу душман акылдос, ачууга алдырба, дейт. Анда Тилекмат аке Сартакеге, абаке, кыргызга эле эмес казак өзбекке да кадырым бар, бирок ушул катыныма кадырым жокпу, дейт. Сартаке ушундай деп жооп берет. Ооба, оңго солго таанылдың, акылмандар акылы менен эл башкарат, аял тили менен эр башкарат. Ушуну билип кой, өңүңдү көргөн тууганга, этиңди көргөн катынга тилиң өтпөйт. Сен Кенжеке келиниме үй бүлөңгө назар сал, мээрим төк, дейт. Анан Кенжекеге кайрылып, Тилешим эл түйшүгүн тартып, үйгө келгенде аны капа кылба. Эр кызганган катындан эл бузган ушакчыдан түңүл деген макал бар. Сени да азгыргандар бар окшойт. Сен Тилештен баар табасың. Уучуң уланат, эл башкарган уулдар төрөлөт, деп маселени чечип берет. Кенжеке байбиче 8 уул төрөп, алардын ичинен чыныбай эл башкарган баатыр болот. Ооба, даанышман Сартакенин бул чечимине ажырашуу аябай көп жайылган азыркы күндө да көптөгөн үй бүлөлөр муктаж. Сартаке өмүрүнүн соңунда туулган жери Нарынга аттанат. Нарындагы туугандары урмат менен тосуп алат. Сартаке балдарына бир күн эле элдин баарын чакыргыла, малдын семиздеринен сойгула, өз колум менен элге тамак берем, дейт. Балдары айткандай кылат. Сартаке аксакалдар менен бирге отуруп эт жейт, кеп курушат, бата тилинет, эл узайт. Анан балдарына баш аягымды тарткыла дейт. Жайланып жатып керез айтып берет. Балдарым, ууру кылбагыла, ушак сүйлөбөгүлө, ала жипти аттабагыла, деп сөзүнүн аягында Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Күбөлүк берем, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Күбөлүк берем, Мухаммад анын кулу жана элчиси, деп келмесин келтирет. Молдонун ыйман айтуусун суранып, ошол замат узап кете берген экен. Ооба, кандай жашасаң ошондой өлөсүң демекчи, Сартаке да соңку демин өрнөктүү өмүрүндөй эле ыйман менен берет. Күн өткөн сайын бөлөнүүнүн түрлөрү көбөйүп баратат. Түштүк түндүк болуп, уруу болуп, батышчыл славянчыл болуп, баланчаевчил түкүнчеевчил болуп, атүгүл партия болуп бөлүнүп кеттик. Мунусу аз келгенсип, чет элден каржыланган ар кандай динди жаманган, бирок дин менен эч кандай иши болбогон топторда аз элибизди ого бешбетер бөлүп кирди. Бөрү жеп кете турган оор абалда турган элибизге ислам баалуулуктары менен шөкөттөнгөн Сартакенин насааттары аябай керек болуп турган чагы. Ар кандай идеологиялык кир суулар менен сугарылгандар баары бир карып болот. Өлкөнү Сартакедей улуулардын жолу менен кеткен жаштар курат буюрса. Кыргызча тилим, ислам диним, Кыргызстан мекеним. Сабыр деген жалгыз эмес, анын чыдоо, көтөрүү, токтоолук өңдүү танаптары бар. Сабырдын тилеги акыл. Акылсыз сабырдуулук болбойт. Акылдуулук менен асыр алган сабырдын түбү терең, кенен. Ошондуктан сабырдын түбү сары алтын деген кеп калган элде. Сабырдуу болуу ыйык сапат. Сабырдын шереги чыдамдуулук. Сартаке.